Каракол шаарындагы Токтогул көчөсүндө айдоочу автоунаасын чаңыргы тайдап дрифт жасаганын Ысык Көл облустук милициясынан билдиришти. Белгилүү болгондой, жакында эле аталган көчөдө реконструкциялоо иштери аяктап жаңы асфальт төшөлгөн. Окуя 5-июль күнү кечинде болгон. Күбөлөрдүн айтымында Toyota Карина унаасын дрифт жасаганы тууралуу дароо милицияга кабар беришкен. Жерине укук коргоо органдары барып, Бишкектен 19 жаштагы тургунун колго түшүргөн. Ага 189-берене авто ээн баштык боюнча протокол түзүлүп, 7,5 миң сом өлчөмүндө айыппул салынган. Кумтөр алтын кенени алыс каралыктан көзөмөл жүргүзүп туруу үчүн атайын жабдык сатып алынганын 6-июлда Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин президенти Теңиз Бөлтүрүк билдирди. Ал Facebook'тагы баракчасына бул тууралуу видео менен коштолгон пост жарыялап, жакында эле акыркы үлгүдөгү 2 радар сатып алдык. Италиялык өндүрүштөн чыгарылган радар 5 чакырым алыстыктагы 0,1 мм чейинки кыймыл боюнча алдын ала маалымат бере алат деди. 2019-жылы 1-декабрда Кумтөр кенендеги Лысый өрөөнүндө жер көчүп, 2 жумушчу көчкү алдында калган. 2021-жылдын 15-февралында Кумтөр ишканасынын жумушчусу иш учурунда эвакуатор менен кошо Петров көлүнө чөгүп кулап кеткен. Канадалык Сентара компаниясы башкарып келген Кумтөрдү Кыргызстан өз карамагына 2021-жылдын май айында алган. Быйыл февралда ишкананы убактылуу тышкы башкаруу укугу Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингине өткөрүлүп берилген. Ысык Көл облусунун Жетегүз районуна караштуу Жетегүз айылында катуу шамал орто мектептин чатырын учуруп кетти. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги маалыматына караганда 5-июлда Иманов атындагы орто мектептин болжол менен 1036 чарчы метрлик шифер чатыры жараксыз абалга келген. Жерине Жетегүз райондук өзгөчө Кырдаалдар бөлүмүнүн 3 кызматкери барып, мектептин абалы менен таанышкан. Бүгүн 6-июлда райондук жарандык коргонуу кызматынын комиссия түзүлүп, чыгымы эсептелип, чатырдын жабуу жана кам көрүү башталды. Мектептин имаратын качан кулаганы, чатыры шамалга эмне себептен туруштук бере албаганы тууралуу маалымат айтылган жок. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жалпысынан 253 мектеп кооптуу абалда экендиги, 3 жыл аралыгында алар жаңыланарын өкмөт быйыл 8-июнда билдирген. Президенттин администрациясы Кыргызстандагы 30га жакын кризистик борбор укук коргоо уюмдарынын Садыр Жапаровго кайрылуусуна жооп берди. Билдирүүдө өлкөдө балдарды коргоо мамлекеттин жана президенттин артыкчылыктуу багыттарынын бири экендиги айтылган. Айрым кейиштүү окуялар бул багыттагы иштерди күчөтүү зарылдыгын гана айгинелейт деп жазылган анда. Президенттин администрациясы аялдарга жана балдарга карата зомбулукту жоюу максатында 2030-жылга чейин гендердик теңчилдикке жетишүүнүн стратегиясы жана планы иштелип чыкканын, 2026 жана 2022 жылдарга карата балдарды коргоо боюнча программанын долбоору даяр экендигин кабарлаган. Сөз болгон программанын алкагында оор кырдаалга кабылган балдар үй бүлөлөр менен иштөө үчүн социалдык кызматкерлердин саны көбөйтүүлөрүн белгилеген. Мунун алдында Кыргызстанда 30га жакын кризистик борбор укук коргоо уюмдары жакынкы күндөрү аялдар жана балдар кордолгон 20 фактыны тизмелеп, президент Садыр Жапаровдун зордук зомбулукту токтотуу чараларын көрүүгө чакырган кайрылуу тараткан. Саламаттыкты сактоо министрлиги Кыргызстандагы COVID-19 кезектеги толкунуна даяр. Бул тууралуу медициналык жардам көрсөтүү жана дары-дармек саясатын башкармалыгынын жетекчиси Нурида Жусупбекова билдирди. Жусупбекованын айтымында оору дагы бир ирет күчөсө, биринчи кезекте республикалык клиникалык жугуштуу илдеттер ооруканасында кызыл зона ачыларын белгилеген. Коронавирустун кезектеги толкуну башталса, орундар жетиштүү, дары-дармек камдалган. Дарыгерлер тажрыйба алмашкан. Баары COVID-19 дарылоонун клиникалык протоколу боюнча окуудан өтүшкөн деген Жусупбекова. Мейдик коомчулукту илдетке каршы эмделүүгө чакырып, биринчи, экинчи дозаны алгандарга бустердик дозаны сунуштаган.